Эми ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиябызда өзгөчө инсан конокко келип отурат. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Кандай келдиңиз ага? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Жакшы, сиз менен ушундай жакшылыкта куттуу студияда жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз. Эмне жаңылык ага? Жаңылыктардан сурайлы. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүңүз. Бүгүн уктук Ош мамлекеттик университетине келип жакшы бир жыйынга катышыптырсыз, бирок бара албадык. Бирок насип эткен экен, мына кечинде жолугуп отурабыз. Дидар кайт деп коет. Ким менен качан жүзүшөсүң, көрүшөсүң, бир жаратканга белгилүү. Ооба бүгүн абдан мындай мен үчүн эмоционалдык, пайдалуу, позитивдүү күн болду. Анткени кырчын кезиң өткөн жер, студенттик көз өткөн жер башкача болот экен. Ар бир ташта, ар бир сууда, ар бир тамчыда, ар бир чөптө сенин баягы жаштыгың, эмоцияң, ошол мезгилдеги сезимдериң, ийгиликтериң, кубанычтарың, таасирлериң калып калгандай боло берет экен да. Эртең менен мисалы ак буранды бойлой бастым. Канча жолу бастым эле. Мындай жаш өтүп кеткен менен, убакыт өткөн менен, жыл өткөн менен адамдын эс тутумунда кала берет экен да, жакшы күндөрчү. Ошон үчүн Сулайман тоону көрдүм. Анан өзүм окуган альма-матер деп коет. Учкан уям, алтын уям Ош мамлекеттик университетинде жаштар менен жолугуштук. Ошол азыркы чоң азем залында бир убакта биз лекцияда отурат элек. Алдыңкы катарда отурчумун, экинчи, үчүнчү катарда отурчумун. Эмнеге билесизби алдыга отурчумун? Жакшы билгенимден же бир кыйындыгымдан эмес, орусча жакшы билчү эмесмин. Анан баягы шаардык балдар орусча сүйлөгөндө күлгөнүн көрбөйүн деп алдыга отурчумун да. Ошолордун баарын эстедим. Анан жаштар менен баарлаштык, мындай абдан берекелүү күн болду. Азыр эле Шер Алайына барып келдик, ошо 30 айдын ар жагындагычы. Ал жерде да мектепте окуучулар менен жолугуштук. Айтор мындай абдан бир пайдалуу күн болду деп эсептейм. Элчон агай. Эми ар бир убакытты туура пайдаланган жакшы деп коет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык ушул теле көрүүчүлөргө дагы өзүңүздөн бир дем күч бере турган мотивациялык сөздөр менен дем күч бере кетсеңиз, мен акырын менен суроолорду узатайын. Мүмкүн болсо көбүрөөк ошол дем күч бергенге басым жасасак кандай дейсиз? Дем күч, дем күч бере турган бир жараткан. Бирок билесизби, адамдын дейт, сөз оңолсо өз оңолот дейт да. Бул бир, экинчиден менин апакемдин бир сөзү бар. Дилиң бузулса түрүң бузулат деп. Ошон үчүн ич менен тыш бул байланыш. Денеде дейт бир муштумда эт бар дейт, ошол оңолсо бүт дене оңолот дейт. Ошол бузулса дейт, бүт дене, бүт амал, кылган эткең бардыгы бузулат дейт. Бул жүрөк дейт. Ошон үчүн мисалы бирөөлөр сенин келбетиңе карашы мүмкүн, бирөө сенин байлыгыңа карашы мүмкүн, бирөө сенин бийлигиңе карашы мүмкүн, бирөө балким амалдарыңа, бирок жараткан адамдын жүрөгүнө карайт дейт. Эң кымбат нерсе бул жүрөк. Жүрөктү тазаласак, ошого жараша денеден амал чыгат. Амал оңолсо дейт, адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот дейт. Ошон үчүн жүрөктү тазалап туруш керек. Бул өтө маанилүү. Жаратканды эстеп, анча-мынча күнөөлөрдү эстеп тобо кылып, жакшылыкты эстеп шүгүр кылып, бирөөлөрдүн жакшылыгына кубанып, берешендик кылып, марттык кылып, тилектерди айтып, тазартып турган абдан маанилүү да. Ошон үчүн бар жоктун бардыгы жүрөктөн башталат. Айтат го, жараткан аламга батпайт, бирок адамдын жүрөгүнө батат депчи. Ошон үчүн мотивация деле, жакшы амалдар деле, жакшы ойлор, жакшы демилгелердин бардыгы ушул жүрөктөн оңош менен башталса жакшы болот эле. Эң сонун агай. Негизи азыркы учурда маданият дегенди бир аз түшүнбөй калабызбы билбейм, бирок көпчүлүк учурда биздин Кыргызстандагы анча-мынча терс көрүнүштөр болуп чыгып атат да. Ошого мен акырында мындай сиз келгенге чейин бир аз суроолорду даярдадым. Теле көрүүчүлөрдүн WhatsApp номери аркылуу келген суроолордон дагы алып эми бир аз электен өткөрүп койдум. Эми аны түз берсек суроо узарып кетет экен. Эркек жана улуттук маданият боюнча айтып өтсөңүз, аны менен кошо эле аял киши кандай болуш керек үй бүлөлүк жашоодо, негизи ушул чыныгы жашоодо? Эми үй бүлө бул коомдун өзөгү да. Үй бүлөдө мамиле жакшы болсо, мамлекетте мамиле жакшы болот. Балдардын көңүлү көтөрүңкү болот, тарбия жакшы жүрөт. Ошон үчүн үй бүлө бул өтө чоң институт. Менде эрк болгондо, мисалы, азыр ОРТ менен балдар университетке тапшырып атпайбы? Ошол сыяктуу эле турмуш курам деген эркектерден дагы, кыздардан дагы экзамен алмакмын. Анткени бул жөн эле сүйүшүп, күйүшүп, бактын түбүндө экөө жолугушуп коюп, анан жакшы сөздөрдү ардашып коюп, эртеге баш кошуп алыш эмес. Ал жака баргандан кийин келинге жаңы чөйрө бар, жаңы маданият бар, жаңы баалуулуктар, жаңы дөөлөттөр бар. Ошолорго көнүп кете алабы, батып кете алабы? Кайнене менен мамиле өзүнчө бир искусство, кайната менен мамиле өзүнчө бир искусство, кайын журт менен күйөөгө сый урмат дегендей, тааныш тамырлар кирет, кошуна колоңдор менен мамиле өзүнчө бир искусство. Ошон үчүн бул үй бүлө маселеси өтө бир орчундуу маселе, бул абдан кенен маселе. Ошон үчүн мен эркек балдарга айтам, эртең бүрсүң үйлөнүп калсаңар, кайын журтуңарды бөлөк бөтөн көрбөгүлө, ал деле сенин ата энең сыяктуу болуп калат. Анткени
сага кызым багып тарбиялап өстүрүп дережеге жеткирди. Анан бир нерсе бар да, эч качан ата энеге кызын же баласын жамандабаш керек. Кээде баягы чындыкты айтам, кызыңыз антип атат, мынтип атат дейт го. Адамды сүйгөн мезгилде анын кемчилиги көрүнбөй калат. Ал өзүнүн баласы денесинен чыккан, ал үчүн канча мээнети кетти, канча азап тозок көрдү. Ошон үчүн жакшы көргөн адамынын кемчилигин көрбөйт да. Болгону сенин айткан сөзүңө ишенбейт. Бир, экинчиден сага жүрөгү муздап калат. Ошон үчүн колдон келсе жүрөктү жылытыш керек. Үй бүлөдөгү маселе, ушундай бир маселе, ал сыртка чыкпаш керек. Илгери бир адам ушунчалык аялынан наразы болуптур, ушунчалык аялынан чарчаптыр, анан ажырашам деп чыгыптыр да. Анан сураптыр, эмнеге ажырашасың десе, бул үй бүлө маселеси сыртка чыкпаш керек, бул аманат маселе деп коюптур. Анан арадан көп өтпөй чындап эле турмуштар болбой калыптыр. Мына эми ажыраштың, айтчы эмне болду эле десе, ал азыр бөлөк аялдын аркасынан сүйлөбөш керек деп айткан экен да. Ошон үчүн бул ушундай бир сырдуу, назик нерсе. Эң сонун агай, негизи сиз айткандай бул маселеге кенен келсе көбүрөөк сүйлөшүп калат окшойт. Мен колдон келишинче суроолорду көбүрөөк узатканга аракет жасайын. Чыныгы дос кандай болуш керек? Достук боюнча да айтып өтсөңүз. Анан достук кандайдыр бир түрлөргө бөлүнөбү? Ушул боюнча. Менин чоң атам раматлыктын бир жакшы сөзү бар эле. Дос да Кудайдын аты, Куда да Кудайдын аты депчи. Ошон үчүн Куда менен мамилең өзгөчө болсун, дос менен мамилең өзгөчө болсун дейт. Азыр биз жөн эле сүйлөшүп атып эле дос деп сүйлөй беребиз да. Анын ичин билбейбиз, анын мамилесин билбейбиз, анын максатын билбейбиз. Мен ушуга бир эки ая менен жооп берейинчи, устаттарыман уккан. Бир бала күнүгө үйүнө кеч келет дейт. Эртеден кечке баягы талпактап жүрө берет го көчөдө эле мынтип. Көчө таптап элечи. Анан эмне болду десе, досторум, ушу дос жандуу экен да. Анан атасы айтат экен, балам, досторумду убактымды көп кетирбе, убакыт деген кымбат, андан көрө окуу, иште, билим ал, спорт менен машык, жан дүйнөңү байыт, китеп оку депчи. Бирок ошолордун бардыгын укпайт экен. Анан бир күн атасы келгенде айтыптыр, жүр досторуңа барабыз деп. Түнкү саат 11-12-де достуна барыптыр, баласынын досуна. Эшикти такылдатат, баласы ачпайт. Бир убакта ата энеси чыгып ачат, эмне десе, ушу баламдын досу экен, досуна келди эле, бир проблема болуп калыптыр депчи. Анан досуна кирип айтса, досум эртеге келсин, мен уктап атам, көрбөй атабы деп кетирип ийген экен. Эми балам дептир, жүр менин досума барабыз дептир. Анан барып тыкылдатса, өзүнүн досу да качпайт. Арадан бир 10 мүнөт өткөндөн кийин чыгат, жанында аял турат дейт, бул жагында баласы турат дейт, анын колунда калта турат дейт. Эмне балекет болду? Десе, кечирип кой досум, бир 15 мүнөт чыга албадык, анткени уктап аттык эле. Сен тыкылдатканда досумун деп кыйкырганда, досум түн ортосунда жөн келбейт эле. Бир аялы ооруп проблема болсо, аялым жардам берсин деп аялымды ойготтум деген экен. Кокус сага бир кара жумуш керек болсо, коноктосом десең же бир башка маселе болсо, анда мына балам деген экен. 1,5 өтүп кетсе, өзүм барайын деп, анан мына калтада акча бар, акча керек болсо акчаны алсын деп атайын ушундай бир аз гармалып калдым, кечирип кой досум деген. Көрдүңүзбү? Дос деген качан болсо сенин ооруңа, жеңилиңе ортогуш болгонго даяр болуш керек. Бул бир, экинчиден ниети жакшы болуш керек. Сени тозок эмес, бейишке алып кетиш керек. Азыркы досторду караңыз. Түнкү клубка барып киребиз, жүр, кыздарга барабыз, арак ичебиз, көңүл ачабыз деп бирин-бири бильярдка алып барып, кумарга алып барып, анан жардан ары түртүп ийет да. Ошон үчүн сен анын жакшылыгына себеп бол, ибадатына себеп бол, сообуна себеп бол, бата алышына себеп бол, ошондо чыныгы дос болосуң. Эң сонун агай. Анан ушундай бир достук менен баягы чыныгы жашоодо деле бир нерселерден сабак алып калабыз го. Андан сырткары адам бир алдыга жылуу үчүн канткенде бир алдыга жылат? Кандай бир жолдор менен? Анан кандай бир жумуштарды жасабай калса артка кетет дегендей? Эми билесизби, адам же алдыга кетет, же аркага кетет, ордунда турбайт. Көпчүлүк ойлойт го, мен ушунча ишти кылып койдум деп тура берчи. Азыр бизнесте да ошондой, бир жакшы кафе ачып кой, же бир жакшы компания ачып кой. Анан болду, мен жеттим десең, башка компаниялар бат эле өтөт, ошо менен аркада каласың да. Ошон үчүн адам күн сайын алдыга жылыш керек. Бир кадамдан болсо дагы. Негизгиси кыймылдап турган маанилүү дейт да. Ошон үчүн же алдыга кетесиң, же аркага кетесиң, адамдын ниети бар 1, аракети бар 2, амалы бар 3. Ушул 3 нерсе менен адам алдыга кетет. Бирок максатын так билген кишилер гана алдыга жылат да. Ким максатына жетет? Аракетчилдер эмес, истегендер эмес, ушундай бир тынбай изденгендер эмес, ким максаты болсо ошол жетет. Анткени бара турган жерин билет да. Ошон үчүн кечегиден дейт, бүгүнкү күнүң берекелүү болсун, ийгиликтүү болсун, жемиштүү болсун дейт да. Эгерде дейт, ыймандуу адамдын 2 күнү бирдей өтүп калса дейт, бул ал чоң жеңилиште дейт. Кечээки күнүң менен бүгүнкү күнүң коёндой окшош болсо, бул чоң жеңилиште. Ошон үчүн кандай гана багыт болбосун, кечегиден бүгүн амалдарың жакшыраак болсун, ибадатың көбүрөөк, зикириң көбүрөөк, сүкүтүң көбүрөөк, окуган китебиң көбүрөөк, бирөөгө берген жакшылыгың, кайрымдуулугуң көбүрөөк, комплименттериң көбүрөөк, жылмаюуң көбүрөөк, адамдарга пайдаң көбүрөөк, алган батаң көбүрөөк, кылган кызматың көбүрөөк болсо,
ошол өнүгүү. Өзүң менен өзүң жарышта биз кээде бирөө менен жарышабыз. Айтат го байлыкта, бийликте дейт, өзүңдөн төмөндү кара дейт. Ыйманда, адепте, билимде өзүңдөн жогоруну кара дейт. Биз аз тескери. Кимдин үйү чоң болсо ошого суктанабыз, машинасы чоң болсо буга суктанабыз, акчасы көп болсо ага суктанабыз. Бирок илимде, адепте, тарбияда, ыйманда өзүбүздөн төмөндөрдү карап агаранда мен түзүгүрөкмүн дейбиз. Тескерисинче. Байлыкта өзүңдөн төмөндү карасаң, ден соолукта өзүңдөн төмөндү карасаң, өзүңө шүгүр кыласың. Кудайга шүгүр дагы ушунчамын депчи. Анан ыйманда, адепте, билимде жогоруну карасаң, мен да ушундай болоюн деп аракет кыласың. Ошон үчүн ушундай нерселерди билсек, анан өзүбүз менен өзү жарышсак да, кечеги мисалы Нуржигит менен бүгүнкү Нуржигиттин айырмасы эмнеде? Өткөн жылдагы Нуржигит эмне кылды эле, бул жылдагы Нуржигит эмнеси менен айырмаланыш керек. Ушул сыяктуу бир максаттар менен жашасак дагы алыска кетебиз деп ишенем. Эң сонун агай. Анан азыркы учурда сиз айткандай баягы көпчүлүк жаштар достук мамилебиз деп туруп сиз айткандай түнкү клубтарга же болбосо дагы бир башка оюндарга алаксып жүргөн учурда, бирок биз да айтып келебиз, келечек жаштардын колунда деп. Ушул азыркы жаштарга кандай кесип тандоо, кантип кесип тандаса болот, ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Ушу келечек жаштардын колунда, өзүбүздү алдамай да. Келечек, ошон үчүн келечек эч качан келбейт. 90 жашар кишинин да келечеги бар, 15 жашар баланын да келечеги бар. Келечекти эмес, азыркыны ойлош керек. Биздин жаштар келечегибиз эмес, биздин жаштар азыркыбыз. Азыр эми көчөгө түкүрүп атса, сөгүнүп атса, окубай атса, сотка чукулап отурса, ата энесинин тилин албаса, мугалимин сыйлабаса, урматтабаса, алга умтулбаса, ал деле азыркы жаштарыбыздын коомго болгон таасири болуп атпайбы? Ошон үчүн болор бала дейт, боркогунан деп коет кыргыз эли. Жаштарыбыздын азыркы ниети, азыркы аракети. Мисалы, бир адамдан бир китеп деген долбоорду жаштар эле баштады. Кыргызстанда бир жылда элестетип көрүң. 28 миллиондук китеп топтоп коюшту. 29 миллионго жакын. 112 миң китеп топтоду. 154 китепкана ачып коюшту. Элестетип көрүңүз. Бул жаштар. Азыркы 18, 20, 25 жашка чейинки балдардын кылган иши. Мына бүгүн инсан тануу деген фонд чакырыптыр. Булар дагы баягы көчүп жүрө турган китепканаларды ачыптыр, бир топ кайрымдуулук иштерин кылыптыр, бир топ интеллектуалдык долбоорлорду кылып атыптыр, көрдүңүзбү? Ошон үчүн тарыхта карасаң деле Чолпонбой атабыз жаш кезинде эрдик кылган. Баягы 37-жылы атылып кеткен биздин аталарыбыз бар го, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Розбеков, Жусуп Абдурахманов. 20-30 жашардын тегерегиндеги балдар, жигиттер болгон экен да. Исхак Разаков атабыз болсо 35 жашында премьер болуп келип, 40 жашында Кыргызстанды башкарып калган. Ошон үчүн мен жашмын деп жүрө бербей, жоопкерчиликти эмитен ал деген эле сөз да. Анан сөзсүз эле депутат болуш керек, премьер болуш керек, президент болуш керек эмес. Көчөгө түкүрбөй калганың бул өлкөгө кошкон салымың. Көчөгө таштандырып калганың өлкөгө кошкон салымың. Сөгүнгөндү таштаганың, же болбосо бир китеп окуганың, күнөңгө акылыңды өстүргөнүң, жан дүйнөңдү байытканың ошол мекенге кошкон салым. Эң сонун. Азыр жогоруда айтып өттүңүз, бир адамдан бир китеп долбоору деп. Ушул долбоор чындыгында азыр Кыргызстанда аябай бир чоң долбоор болуп атат десем жаңылышпайм да. Анткени кечээ күнү эле бизде Отсадыр айылыбызда номер 12-орто мектепте Нурайым деген карындашыбыз ушул долбоорду негиздөөчүлөр менен биргеликте ушул бир адамдан бир китеп долбоорун уюштуруптур. Баардык бир абдан бир башкача чувство болду да, мындай сезимдерчи. Чындыгында эле китеп окугум келет экен. Рахмат дедик. Ошол жерде ким демилгелеп чыкса дагы ушул кишилерге рахмат деп айттык. Анан көпчүлүк учурда эле биз айтып келебиз, эненин таманынын астында бейиштин төрү деп. Анан ата жөнүндө анча деле кеп кылбайт экенбиз да. Анан сизден ушундай бир телегөрүүчүбүз, Марат деген телегөрүүчүбүз атайын мага Инстаграмдан, статустан көрүп жазыптыр. Ата деген ким? Атага кандай мамиле кылуу керек деген суроону узатыптыр да. Ата бейиштин ортоңку эшиги. Айтат го, бейиш энелердин таман астында, бирок ата бейиштин ортоңку эшиги. Атанын разылыгында Алланын разылыгы деп коет, Алланын наразылыгы атанын наразылыгында деп коет. Ошон үчүн карасаңыз атага адеп ушунчалык чоң. Ата басып баратканда алдынан баспаш керек экен. Атадан мурда тамак остойбейсиң, атадан мурда төргөтпөйсүң. Ошондой эле атага акыл үйрөтпөйт. Мисалы кээде ата сен антип атасың, мынтип атасың, намаз оку деп айткандар көп да. Мисалы бир жолу айт дейт, кабыл албаса дейт, кызматың менен, жакшы мамилең менен кыйыр айт дейт да. Болбосо ага сөз өтө турган башка кишилерди тап дейт. Ошон үчүн атанын көзүнчө баланы көп эркелетпеш керек. Бул дагы чоң адеп. Апанын көзүнчө аялга өтө деле мындай эзилип, өтө деле жылуу мамиле кыла бербе деген бир адептер бар да. Анан эми ата сый урматта биринчи орунда, бирок апанын мааниси андан да чоңураак. Анткени карасаңыз адилеттүүлүк бар да. Ата эмне үчүн балага биринчи орунда эмес? Анткени ата апаң үчүн биринчи орунда. Аялга ер дейт, балага апа дейт. Көрдүңүзбү? Адилеттүүлүк бар.
Ошон үчүн аталардын батасын алып калыш насип болсун. Мен бир окуяны билем. Өзү машина алам деп жүргөн киши, эми жаш адам, араңдан зорго баягы 1-2 болсун деп кыйналып жүргөн мезгилде эптеп топтоп алган акчасы. Анан айылга барса атасы көчөдө турат дейт да, мынтип кол көтөрүпчү. Анан машиналар алып өтүп атат дейт. 1-2 машина токтоду дейт, бирок батпайсыз деп кетип калды дейт. Ошондо ошол болгон окуя. Ошо өзгөн тарапта Кызыл Сеңирде. Анан ал ошол акчасына өзүнө эмес атасына машина алып берген да. Ошол мезгилде Жигули жакшы эле машина болчу. Атасы аябай сүйүнүп, бир күнү барсам дейт, ошол айтат. Атам машинасына отыргузбай кой дейт. Бузасың, сен айдаганды билбейсиң депчи. Бирок ушунчалык сүйүндүм дейт. Атасына кылган жакшылыгынан кийин ушунчалык ооматы келди. Азыр эми Кудайга шүгүр мингени жийип, салганы чоң-чоң үй, анан кийин үй бүлөлүк бакчысы, бала чакасы, анын кандидаттык диссертациясы, даражасы аябай көтөрүлдү. Эмнеге? Атанын батасы. Ошол эле тегеректен да бир окуя болгон экен. Апасы өтүп кетип, атасы бирөөнү жалгыз чоңойткон. Бирок ал атасын карабай, аялы менен башка жака кетип калган. Бизнес кылган, бирок жакшы эле байыган. Атасы нааразы болуп ыйлап, анан бир күнү көзү өтүп кетти дейт. Ошондон биринчи аялы шал болуп орду дейт. Аял кетип калды дейт, андан кийин өзү шал болду дейт, балдар жетим калды дейт. Ошон үчүн ата менен апага кылган зулумдугуңдун, жамандыгыңдын жазасын ушу дүйнөдө сөз саласың дейт. Балким башка күнөөлөрдү акыретке кылат, же кечирилип кетет, бирок ата менен апага кылган бир туура эмес мамиленин жазасын сөз саласың дейт. Ошон үчүн атага эң жылуу, эң сонун мамиле кылыш керек. Атага деп сүйлөгөн кандай бакыт, телефон апага деп эркелеген. Бирок канча адамдар бар, апа ата деп эркелейин дейт, бирок алардан айырылып калган. Ошон үчүн ушул бакытты билели.